Ушу президентке кайрылуу болгондон кийин кандай реакция болду дегендерге буюрса жакшы. Президенттин иш башкармалыгына караштуу мамлекетке инвестиция тартуу агенттиги бар экен. Ошол агенттик биз менен байланышып жыйын өткөрүп берди. Ал жыйында ошо Минэкономдон, Минтранстан ошо көптөгөн министрликтерден келип катышты. Анан ошол 2022ден бери Кыргыз автопромун колдоо максатта ошо ажообуз тараптан жакшы көңүл бурулуптур, көптөгөн налогтордон бошотулуп турбуз. Мисалы Кыргызстанга мурун биз автобуска тетиктерди алып келип атканда Европадан растаможка кылчубуз. Эми азыр алар растаможканы алып салыптыр. Анан сатканда дагы НДСти алып салдык деп ошол Минэконом ошондой жаңылык айтты. Эми азыр ал нерсе биздин автопромдун өнүгүшүнө бул чоң бир салым да. Биз конкуренттерге уже туруштук бере алабыз. Мисалы мурунку тендерлерге биз катышканда биздин баабыз 20-25% кымбатыраак болуп калган. Ошон үчүн баягы биз утулуп калганбыз ал тендерлерден. Эми азыр болсо мамлекет ошо 12% НДС, 2% налог с продажды кетиргенде бул уже 14%. Анан ЕСтин пошлинасы бар. Бул баягы автобус түрүндө алып келсең 15% пошлина төлөйсүң, тетиктерге төлөбөйсүң. Биз ошо чет жактан тетиктерди алып келип чогулткандан кийин биз ошо 15% андан да бошойбуз. Ошо менен биз 30% менен мисалы Кытайдын техникалары менен мындай конкурент боло алат экенбиз. Анан бул автопром эмнеге бизге пайда? Жанагынча эконом болуп атса дагы ошол автопромду мисалы ошол автобустарды, мисалы Белес компаниясы бир эле автобус эмес, грузовой машиналарды чыгара алабыз, прицептерди чыгара алабыз. Ошол автобус, прицептин баарын ошо биздин Кыргызстандын жарандары иштеп, ошолор сваркалап, ошолор түздөп, ошолор моторлорун коюп, ошолор айнектерин чаптап, ошо кыргыз жарандары эле иштейт. Ал иштеген жарандар ошо өздөрүнүн айлыгын алышат. Ошентип бизде жанагы локализациянын 15-20% бул айлык түрүндө Кыргызстанда калат. Андан сырткары баягы Кыргызстанда инженерлер пайда болот. Ошо автобус жасаган балдар мисалы такча алган балдар болот. 1 жыл иштейт, 5 жыл иштейт, 10 жыл иштейт. Анан да Кыргызстанда да кандай автопромдор өнүгөт, ошого жараша өнүккөн балдар пайда болот. Бул баягы автопромдун Кыргызстанга өтө керектигин дагы бир белгилеп кетчү нерсеси да. Анан азыр ошол мэрия быйылкы жылы ушул 600 автобус алабыз деген планы бар экен. Ал жыйынга ошо мэриянын өкүлдөрү келген жок. Анан ошол Бишкек мэриясы дагы ушул биз өткөндө коммерческий предложение жибергенбиз. Ал боюнча жооп ала элекпиз. Анан буюрса ошол 600 автобусту мисалы ошол бизге берсе, биз ошо 600 автобусту жасап алсак, биз Белес компаниясы мындай бир старт кылып, алдыга бир чыгып, бир өнүгүп кете алат экенбиз да. Андан тышкары ушул Минтрансдагы быйылкы жыл менен ошол 1200 чукул грузовой машина сатылат экен. Планында бар экен, Минтранстан акча бөлүнүптүр. Ошону дагы ошо биз Минтранска ошол Минтранстын талабын алсак ба, техзадача кандай болуш керек ал машиналар. Биз да ошону кылып, биз грузовой машинасын да чыгарып берсек, прицептерин да чыгарып берсек мисалы. Ошону менен биздин компания өнүгөт эле. Бул жеке эле биздин компанияга эмес, бул Кыргызстанда жумуш ордулары түзүлөт эле. Жумуш ордунан тышкары мисалы Кыргызстандагы акча толугу менен башка өлкөгө чыкпай, ошол акчалар бизде калса, мисалы 600 автобусу мэрия сатып алганда, мисалы аны сомго сатып албайт да, ошо доллар Кыргызстандан доллар чыгып кетип атат. Ошо доллар мисалы биякта калып эле биз жасап берсек, анан бул автобустарды мындай нак акчага албай, мэрия мисалы бул автобустар иштеп акча таап атат, муну банктар лизинг кылып берсе, ай сайын мэрия өзү банктан лизингке алып, ай сайын төлөп берип турса, ошо акчанын көп бөлүгү Кыргызстанда калабы деген бир жакшы ой да. Автобустарды кураганда бул акчанын мисалы бир автобус мисалы 70-80 миң доллар болсо, анын тетиктери бир 20 миң доллар эле болот да, 20-25 миң доллар эле тетиктери болот. Эми тилекке каршы Кыргызстанда мотор чыгарган, коробка чыгарган завод жок. Бирок биз жок деп отура беребиз, бирок акырындык ушундай кадамдар менен бир иш кылып баштасак, буюрса келечекте андай заводдор да бизде пайда болот.
Эмне кандай пайда болот сетинде бизде Кытай жакын. Кытайдан баягы азыр дүйнө жүзү боюнча баары Кытайдан баарын жасап атат. Баягы Кытай бул дүйнөнүн фабрикасы, дүйнөнүн заводу да. Биз ошонун жанындабыз. Ошон үчүн баягы Кыргызстанда көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар.